Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна сөз сизде. Рахмат, Мирлан Исакбекович. Мен мындай талкууга жазылганым, жанакы эле сөзүмдү уланткым келет да. Эмнеге биз деген мындайда элдин жашоосун оңолтуу деген мыйзамдарды киргизиш керек да. Анан кайра эле бул жерден 1000 сом эмне акча, болбогон акча деп демилгөөчүлөрдүн айткан сөзүн мен такыр түшүнгөн жокмун да. УПК менен ызычуубуз бүтө элек. Ал жакты бүтүрө албай жатып жаңы штрафтарды киргизип эмне кылабыз? Анан өкмөткө деген мен такыр түшүнгөн жокмун. Ошол ак калпакты чыгаруу, анан деген ак калпакты ошо жасалышынан бери, анан бизнес кылып туруп сатуусунан бери өкмөт өзү көзөмөлдөйүн деп атабы? Билтеген кыялды эмне кармап жүрөбүз? Жакшы эле ошол жакта коррупцияны чыгарып жатсам, анан деген ошол өкмөт мүчөлөрү өзүңөр барып отуруп сатайын деп атасыздарбы? Мало вам проблем, что ли? Кыргызстанда башка маселе жок болуп калдыбы? Эми ак калпактын сатылышынан бери ошого чейин силер көзөмөлдөйсүңөрбү? Мен ошону такыр түшүнбөйм да. Маселелер көп, проблемалар көп, экономиканы өнүктүрөлү, ошондой мыйзамдар кириш керек да. Анан деген элдин жашоосун оңолтобуз деген адам штрафтарды ойлобойт. Элдин жашоосун оңолтобуз, анан туризмди оңолтобуз деп атасыңар да. Көлдүгө кетип бараткан жолдо ошо туристтерди чакырып атабыз. Ар бир айылдын тушундагы туалеттерди оңдоп алгылачы, урматтуу өкмөт. Анан келип туруп ушундай мыйзамдарга штраф салгыла. Такыр туура эмес мамиле болуп атат. Тамеки чегүү мыйзамы бар. Мен демилгөөчүлөргө кайрылат элем да. Тамеки чегүүгө мына имараттын ичинде тыюу салынган. 100% муакта отурган депутаттардын баарыңар кабинетиңерде тамеки чегесиздер. Өзүбүз мыйзам чыгарабыз, өзүбүз аткарбайбыз. Анан зачем бул мындай туура эмес нерселер болуп жатат да? А бул жерде сөзсүз чыныгы жүрөгүндө патриот адам ансыз деле калпакты кийип жүрөт. Када салтты сыйлаган адам ансыз эле сактап жүрөт. Анан биз деген молдолорго окшобойлу да. Молдодун айткан сөзүн кыл, анан кылганын кылба деген жакшы макал бар да. 5-күнү 13-төн 14-кө чейин барып туруп намазга жыгылып коюшуп, анан суббота воскресенье тиги арак менен саунадан чыкпаган адамдарыбыз канча кыргыз мусулмандар бар. Туурабы? Ошондой окшобойлучу. Бул жерден деген менин эмнеге каршы болуп атканым, штрафтарга каршы болуп атам, туура эмес нерсе. Анан өкмөт тарабынан буну бизнеске айландырганыңыз туура эмес. Эптеп элибиз деген ошол миңдеп Ош базарынын тегерегинде, ошол кыялдын ичинде миңдеп эптеп ошол деген эми биздин национальный культурный уборлорду, кийимдерибизди өздөрү тигип, өздөрү чыгарса, ошону да талашып алгандарыңыз туура эмес. Ошондуктан мен бул нерсеге каршы болом. 5-март ансыз эле улуттук ак калпактын күнү. Аялдарыбызды да унутпаңыздар. Биз да барбыз. 51% урматтуу демилгөөчүлөр, сиздин шайлоочуларыңыз бизбиз, аялдарбыз. Анда унутпаңыздар. Элечекти унутпаңыз, көйнөктөрдү унутпаңыздар. Анан Кыргызстанда жалаң бир улут эмес, башка улуттарга да уруксат бериңиздер, анда өздөрүнүн кийимдерин да кийишсин. Мындай бири-бирибизди сыйлайлы да, анан мыйзам десе эле шайлоо келатат деп эле далбастап чуркабай, мындай туура түшүнөлүчү ушул нерселерди.